Эфиристуантабыз ардактуу телекөрүүчүлөр, НТС телеканалында бүгүн биз Кыргыздын улуттук баал улуттарынын биринде аңтаганы жана сиздерге Кыргыздын үрп адаттарын, каада салтын жайылтуу максатында бүгүн биз да ушул жерде студияда конокторубузду чакырып отурган чагыбыз. Кыргыздын наркы-сонун Кыргыздын каада салты, сонун дал ушул нерсени биз өзүбүз сактап калбаганда албетте башка кимге керек эле деген суроо пайда болот. Айпери Сагынбаева Алай ишкер айымдары коомдук бирикмесинин мүдүрү жана Буниса Термекчикова УУЗ Даткалар кооперативинин жетекчиси студиябызга келип калган чагы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Анда дароо эле суроону жөнөтө берели. 26-27 октябрь күндөрү Алайдан ааламга көргөзмөсү болуп өтүптүр. Деги эле анын максаты эмнеде, кандай өттү? Айта кетпесиздерби? Саламатсыздарбы? Бул Алай ишкер айымдары деген коомдук бирикменин мен аткаруучу директорумун. Биз ушул коомдук бирикменин негизги максаты бул Алай жана Чоң Алай райондорундагы жайгашкан аялдардын жана жаштардын ишкердүүлүгүн жогорулатуу болуп эсептелинет. Ошонун негизинде биз бул жакка кол өнөрчүлөрдүн жана ошондой эле текстиль тармагында иштегендердин жана биздин дизайнерлерибиздин эмгектерин бириктирип, ушул Алайдан ааламга деген коллекцияны алып келдик. Бунун негизги максаты жана айтып өткөндөй эле биз ушул Алайдан чыгып жаткан ишкерлерибиздин көбүнчөсү бул ошо текстиль тармагында, кол өнөрчүлүк тармагында, дизайнер тармагында иштеген ушу айымдарыбыздын ишкерлерин элдерге көрсөтүп, жарыялап, жана ошондой эле могу чет элден бизге келген туристтерге, туризм тармагында дагы иштешебиз. Ошолорго жарыялап, көрсөтүп кетүү үчүн максатында келдик. Быйыл биринчи ирет өтүп жаткан чагыбы? Негизи да биринчи ирет өтүп жатат, себеби биз With Love by Alay деген бренд чыгарганбыз. Бул бренд көбүнчөсү ушул 1 жыл болду. 1 жылдык мааракесин дагы кошуп өткөзүп, ушул брендти таанылтып, чет өлкөгө чыгарып, экспортко чыгаруу негизги максат. Ушул продукция Алайдан чыккан продукцияларды чет өлкөгө таанылтуу максатында дагы көптөгөн буюмдар келди. Эң сонун. Бүгүн эже, сизге мындай суроо бергим келип турат. Көчөгө чыккандагы кийим башка, анан үйдөгү кийим башка дейт да. Сиз үйдө дагы ушундай атайын үй үчүн тигилген көйнөктөр менен жүрөсүзбү же кадимки эле бизге окшоп эле кийин? Кадимки эле көйнөктөр менен, кадимки эле өзүбүздүн эле формабыз менен жүрөбүз. Ошо тойлордо, мааракелерде, фестивалдарга ушул Атайын жасалып чыгасыз. атайын жасалган кийимдерди кийип чыгабыз. Өзүңүздүн кечиресиз, үстүңүздөгү кийип турган формаңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Ушул форма мен азыр Алайдан ааламга көргөзмөсүнө эки коллекция менен келдим. Бирөөсү ушул улуулар кийген коллекция, бирөөсү жаштар кийген коллекция. Ошо жаштардыкы марал, улуулардыкы ошо энелерибизден бизге калтырган үчүн мурас деп атадык. Мурас коллекция, эки коллекция менен Алайдан ааламга көргөзмөсүнө келип катышыптыр. Мына өзүбүз эле окуп жатабыз, каляк деп турат. Бул элечек түштүктө тигилген бир варианты го, бөлөк варианты. Кандай десек болот? Түшүндүрүп кетпейсизби? Каляк деген биздин ошо түштүккө таандык, жалпы түштүк регионуна таандык ошо каляк. Бизде ошо каляктын таралышы бизде эң көп колдонулган жер Сармогол айылы, Чоң Алай, Тажикстанда Мургаптан, анан Памирлик кыргыздарда ошо бүт эле негизи келип, ушу биздин каляктарыбыз ошол кыйынчылык 16-17 жылдары элдер көчмөн болуп таралганда, ушу өзүбүздөн таралган экен. Бул көптөгөн 1 жылдан бери биз изилдөөлөрдүн негизинде, аксакалдардан суроонун негизинде ушуларды тактап, ушул элге жайылтуу, таанытуу, биздин ушул калягыбыз унутта калбасын, муундан муунга өссүн. Ушул кийинки кездерде бул өтө аз пайдаланып калган, унутта калган. Биз 2012 жылдан баштап ушу калякты кийип баштадык. Ошондон баштап кызыгуу баштап, акырында көчмөндөр оюнуна 5 коллекция чыгардык. Быйыл Алай ишкер айымдарынын бирикмесинин колдоосунда башка фонддор менен байланышып, бизде ошо калякты кайра өнүктүрүп, өстүрүп, көбөйтүүгө, элге жайылтууга Исүр компаниясынын долбоордун негизинде бизди колдоп жарнама болуп кетти. Сөзүңүзгө аралжы, деги эле каляк бул түштүктө кийиле турчу элечек, өзгөчөлүктөрү эмнеде? Мисалы, нарындын элечегине салыштырмалуу же таластын өзгөчөлүгү бар да? Өзгөчөлүктөрү бул кеп такыя деп аталат. Ошо энелер кызына турмушка чыгарганда ушу кеп такыяны өз колдору менен сайып, жүрөгүндөгү бардык жакшылык нерселерин ушу саймага түшүргөн. Ошо ниеттерин, жакшылыктарын ушуга түшүрүп кызыны турмушка бергенде ошо
кийгизип, анын үстүнө башың ак, денең сак жүрсүн деп акты көп колдонгон. Кәлле ак деген кәллә ак дегенди түшүндүрөт. Баш ак деген. Баш ак деген кәллә дегенди кәләк. Ошондой эми уланышып баягы кылымдан кылымга өткөндө бул сөз кәләк болуп калыптыр. Дүрия мына кәләк 10 метрден 30 метрге чейин оролот. Ошо кыргыздарды сууктан, ысыктан сактаган бир жагынан ала тоодой болуп көрк болгон, ак болуп жүргөн аялдардын башы дайым ак болсун, дени сак болсун дегенди билдирген. Дүрия жолуктарды үстүнө тигип, кооздук үчүн жаап, ошо кыздарына сеп катарында берген. Ошо биз бул эле чоңдордун эле кәләгини тикпестен жаштар үчүн дагы мындай кылып кыздар кийгенге ылайыкташтырып кәләктарды чыгардык. Анда биздин кесиптештерибиз деп калдыңыз, ошол жакка дагы өтө берсек акырындан. Өтө берели. Ооба, ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы сизге даярдаган атайын бул жактан жалпы жону менен келип берген кесиптештердин дагы иштерин бир сыйра байкап көрсөк, Макул. Кеттик. Өтөлүбү жүрүңүз анда. Акырындан баштай берсек, бул жакта ардактуу телекөрүүчүлөр, арабызда чоң алай уз чеберчилеринин жетекчиси Жибек Туратбекова эжебиз дагы келип калган чагы микрофон Бар, келиңиз. Сизге алгачкы суроолордон узата берсек, эмне жумушту аткарасыз? Биз отуруп алсак болот окшойт. Ооба. Жакшы, сиздер менен сиздерге келип бул жерде сүйлөп атканыбызга кубанычтабыз. Биз бул кол өнөрчүлүк менен биз энелерибизден, тайэнелерибизден илгерки чакта колдонулуп аткан адам жашоосуна пайдалуу нерсе менен алектенебиз. Биринчиден жүндү ийрип, экинчи аны чыйратып, бул ар дайым аялдын эң кымбат баалуу эмгеги. Биз бул өрмөктү, тарды сокконубузда, тиккенибизде биз аял заты бул өзүбүзгө милдет катары дагы баалайбыз. Анан бул нерсе тарыхтан, тарыхка, укумдан бири-бирибизге энеден балага өткөзгөн тарыхый иш, кол өнөрчүлөрдүн иши. Биз буну энелерден эле үйрөнөбүз. Өз энебизди ээрчип жүрүп үйрөнөбүз. 7 жаштан, 3 жаштан үйрөнүп баштайбыз. Сөзүңүзгө аралжы, ушул ар бир орнамент деп коебузбу, өзүнүн мааниси барбы, философиясы дегендей? Мааниси сөзсүз болот. Бул адам жашоосуна эң пайдалуу. Бутка дагы бул биринчиден жайлоодо кыргыз үйгө дагы жабдык болот, атка жабдык болот, кийим кылып тигсең өзүңө дагы кийим болот. Ушун бардык түрү бар, бул таарлардын дагы ар түрү бар. Мисалы өрмөктүн бул экиздүү, азыр биз кармап отурганыбыз экиздүү таар дейт. Бунун эки бети тең түшкөндүктөн бул экиздүү деп айтылат. Бул дагы чоң эмгек, бул таарлардын улуусу деп айтылат. Мисалы, мында ушул форманын 1 метрин канча убакытта согуп бүтөсүз? Эң жакшы соксоң 1 метрин жарым саатта согут. Жарым саатта. Сиздин оюңузча азыркы жашоодо актуалдуулугу барбы таарлардын? Сөзсүз бар. Албетте бар да. Албетте бар. Албетте бар. Канча убакыт керек дегеле үйрөнүп алыш үчүн ушундай таарды сокконду? Биздин өзүбүздүн айылдагы кыздар бат эле үйрөнүп алат. Анан эки жактан келип, биз туристтерге дагы өзүбүз мастер-класс өтөбүз да, алар бир аз кыйналып үйрөнүшөт. Бирок бир 4 саатта бир же кичинекей көчөттөн Сиз өзүңүз кимден бул талантты деп коесузбу, же? Өнөрдү. Ооба, өнөрдү өткөрүп алдыңыз. Үйдө ким, үй бүлөдө ким алектенчү бул нерсе менен? Үй бүлөдө апам алектенчү. Апам аябай чебер болгон, шырдакта жасачу, саймада сайчу, анан таарды өтө жакшы сүйүп жасагандыктан мен ээрчип жүрүп үйрөнгөнмүн. Мен 3 классында үйрөнүп согуп баштаганмын. 3 класс. Макул, эми бул жакка өтө берсек, шырдактар го, Ооба, акырын-акырын. Акырындап өтө берели. Мына мен сонун шырдактын үстүндө отурам. Азыр. Сен азыр балким бир 2-4-5 миң долларлык шырдактын үстүндө отурасың, абайлап акырындан. Саламатсызбы же, кандайсыз? Канча убакыттан бери шырдактарды жасап келесиз? Анан негизи эле кыргыздын жашоосунда бул каада салт албетте чоң бир орунду ээлейт, чоң баалуулуктардын бири. Сиз кимден үйрөндүңүз эле бул чеберчиликти, анан кимге өткөрүп берейин деп атасыз? Саламатсыздар, бизди сүйүп көргөн таныш болгон. Бул биздин дагы улуттук эң баалуу мурастарыбыздын бири. Бул шырдак дагы өтө философиялык жактан өтө кыргыз эли үчүн байыртадан бул кылымга алынган энелерибизден кол иштеринин бири деп айтсак болот.
ар бир мына оймолордун өзүндө ополтоодой ойлор жатат. Ар бир оймонун өзүнүн умай эне деген жана баланы коргоп турган кыздарын бактылуу болсун, ар бир кызды берип атканда эне ошо көз майын коротуп буларды жасап ошолорду кызына берип аткандагы оймолордун да өзүнүн мааниси бар. Анан кийин булардын жанагы ден соолукка өтө жогору пайдасы бар. Ошон үчүн биз бул шырдактарды жасап атканда ар бир ошол оймолордун өзүнүн маани маңызына аябай басым жасап жасайбыз. Мына аалайдан ааламга деп калдык. Бул аалайдын шырдактары деп койсок болот. Өзгөчөлүктөрү барбы? Ооба, биздин алайдын шырдактарынын өзгөчөлүктөрү бар. Биз могу жүндүн эле өзүндө дагы бизде жанагы биздин эң экологиялык жактан таза жанагы тоонун чөбүн жеген малдын эмеси, жүндөрү, ошондон аябай сонун шырдактар чыгат да. Ошондой дагы жылуу болот, жүндөрү таза болот, бышык болот дегендей ошондой маанилери бар. Мисалы бул оюнун маанисин айта кете аласызбы же кандай? Муну мисалы мен өзүм фантазияма чегинип туруп эле ою тарта аламбы, акын барбы же андай болбойбу? Болот, бул деле бул ою өзү ошондой бир кайталангыс жана акын сыяктуу неме да, оюңа келип калганда эле чийилип кете берет, бирок нукура баягы энелерибизден калган илгерки эле элементтер бирок өзүң жанагы акын ыр жазып кошуп кеткендей эле өзгөрүп кете берет. Фантазия көп кошулат. Бул шырдактардын баарын сизге таандык, салынып тургандардын баары. Ала ишкер айындарына таандык. Мисалы бул шырдакты канча суммага ала алабыз? Бул жерде эми азыр биз ушул болжолдуу да. 3,5, 4,000, Доллар. 5,000 сомго ошондой сата алабыз. Ал эми канча убакыт кетирдиңиздер бул шырдакка? Бул шырдакты эми ушу такай отурсак, көңүл коюп отурсак бир жумада бүтүп калабыз. Бир жумада. Сонун турду эле бул эмне түшүндүрө кетпейсизби? Мен өзүм анча билбейт экем. Кантип жасаш керек, балким көрсөтө кетесиз, биз үйрөнөбүз. Сизге бул Биз согуп көрсөк болобу же бул таталбы? балким расулга үйрөтөбүз. Бүгүн тамак жасаттык. Эми Сизден биринчи көрөлү. Кыйын болуп атат. Карап турум. Муну негизинен кең жерге куруп алыш керек. Анан сокконго жакшы болот. бул курла элек азыр. Азыр курла элек. Же мен бузуп таштадымбы жана? Курла элек малы. Курла элек экен да, макул анда. Бул жагы согулган жагы. Бул натуральный өзүнүн свет берип турат. Ак койдун жүнү, кара койдун жүнү. Эч кандай боектор кошулган Бул жерге эмес. боектор кошулган эмес. Анысына да карап айырмаланат экен да, ооба, тарлар. айырмаланат. Балким бул жакты көрүп кетсек болот болду экен. Же Баарына суроо берип жетишебиз анткени телекөрүүчүлөргө дагы бизге дагы аябаганда кызык болуп атат. Негизи ооба микрофонду күйгүзүп алыңыздар. жасап көрсөк дагы аябай сонун болмок кел анда. Микрофонду күйгүзүңүз дагы. Сен өтпөйсүң. Мен өтөйүн. Бул сага канча дагы тиешелүү го, эшикти каза турган болсок анда мен бармак ошол жака. Кандайсыз? Эмне кылып жатасыз? Келиңиз, мага түшүндүрө кетиңизчи. Шаардыкмын. Микрофонду кармап алыңыз. Эч качан көп көргөн эмесмин. Курак боюнча. Курак жасап атасыз. Курак жасайбыз. Бул курактагы чоң энелерибизден илгертен калган. Анда Ошо эски курактарды жандандырып, ошондой азыркы заманбап мындай күлүч, ошо керектүү нерселерди курап жатасыз. Курап Муну баарын жасайбыз. өзүңүз жасагансыз, ушунун баары. Куракта дагы маани барбы? Же кандай? куракта маани бар. Эми аттары бар, ошо эзерки чоң энелерибизден торпок көз деп, ушундай аттар коюлган, каттама курак деп, ушундай маанилери ошо илгерки курактарда чоң энелерибизден калган. Туштукка сайчу. Эми биз заманбап мыналарды, чөйкөлөрдү, ушуларды жасап. Апа, сиздин оюңузча курак эмне себептен пайда болгон? Кооздук үчүнбү же балким мурун кездеме жетишсиз болгондуктан ушундай куракчылык пайда болгонбу? Кездеме деле болгон да. Эме болуп. Анан эми чоң нерселеринен
мынандай чоң нерселер жасалат. Баары кыйык чыгат да. Кыйыктан ошо өзүнө жараша анандай сумкаларыбыз бар. Өзүнө жараша ошо бара кичинерип кете берип, анан акырында ушу эме кылып, Аны дагы биздин эл жөн кетирген эмес, жөн кетирбестен ушу курап келип чыккан да. Курап чыгат. Сиз курап жатасыз, ушинтип майда немелерден тетиндей тоголокчо жасайт экенсиз, макул. Анда мен тигил жакка өтөрөйүн. Мен өтөрөйүнбү, Расул, таарбайсызбы? Макул, сиз эмне кылып жатасыз? Саламатсыздарбы? Мен алай ишкер айымдарынын мүчөсүмүн. Жүндү иштетүүнүн үстүндө иштейм. Мына быйылкы 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаттештирүү жылына карата биздин иштерибиз арбын. Мындай койдун жүндү ата бабаларыбыздан калган улуу мурастарды муунга калтыруу максатында иштеп жатабыз. Бул Азыркы тапта жүн тутуп жатасыз. жүн тутуп жатам. Мага үйрөтө аласызбы? Мейли. Эмне кылыш керек? Кармаймын дагы. Койдун жүнүн кыркып алгандан кийин жууйбуз. Жуугандан кийин бул бир аз дагы мындай кийиз жанагындай жакшына кириш үчүн мында бир аз жыттар бар. Жыты бар экен. Жыты бар. Жууганда жылуу же муздак сууга жуугандын мааниси барбы же жууй берсек болобу? Жылуу сууга жуусак жакшы немелер баары чыгып кетет. Мындай жыттардын баары чыгып кетет. Андан кийин муздак сууга салып порошоктор менен деле жакшынакай тазалап жууйбуз. Анан кийиз мындай болуп жакшына кириш үчүн биз бир аз чалараак жууйбуз. Андан мындай ата бабаларыбыз чоң элерибиз мындай теринин үстүндө бостекти сабашкан. Ошо бостекке салып алып, мындай сабайбыз. Сабайсыз. Сабаганда бир аз ажырайт. Ажырайбы? Ажырайт. Ажырагандан кийин бул тутканга ыңгайлуу болуп калат мындай болуп. Алгач сабап алыш керек. Сабап алгандан кийин алгач сабайбыз. Сабагандан кийин ыңгайлуу болуп калат мындай бушоп. Акырындык менен майдалап тутабыз. Апа, мен сабап көрөйүн. Жөн гана чапкылай беремби, мүнтө, Жок. Кандай? Өзүнүн энемеси боюнча сабаганда мындай салып, кайра мындай салып. Мында өзүнүн эрежеси. Сабоодо калбаш керек. Экөөнү мына эгерде мына чачылган жактарын топтоп, мындай жогору кылып тагына чаңдап түшөт. Макул, рахмат. Мен апаларга өтөрөйүн. Сиз эмне кылып жаткан чагыңыз? Саламатсыздарбы? Мен жүндү ийирип жатам. Мына эже айткандай жүндү жууп, сабап, тытып, биз түйдөк кылып алып, мына жиптерди жасайбыз. Бул жиптерден өрмөктөрдү, килемдерди жасайбыз. Бул биздин накта тоодо койлордун жүндөрү. Бул бизге лечебный дагы болот. Жерлерге салып койсок, деп эле басканыбызга жакшы, жылуу. Бул жүндүн көптөгөн пайдалары бар го. Ошон үчүн биз ушундай жиптерди ийирип алып, таар өрмөктөрдү согобуз. Айтор эң экологиялык таза, эч бир боек кошулган эмес, Боек кошулган эмес. Сиздердики. Ооба. Боек кошпой ушундай натуралдый кылып өрмөктөрдү согобуз. Сиз бурап алат экенсиз, Чоюп түктөрдү, пышык жиптерди ийирибиз. Мисалы, монун баарын жасап бүтүшкө канча убакыт кетти? Аз эле убакыт кетти. Мына өрүк жыгачтан жасап алабыз дагы. Бир Даңазалы Дордун сериалын көрүп бүткөнгө чейин жасап койдуңуз. Макул, акыркы сиз анда балким сиз ушул кооздук жөнүндө айта кетесиздер. Саламатсыздарбы? Бул мен үстүмдө кийип турган кийим, бул ошол бул кийимдерден эле кыздардын турмушка бойго жеткен, анан күйөөгө чыгып турган кыздардын кийими. Ошол форманын дагы ошол түрлөрү болот. Турмушка жаш кыздардын жана турмушка чыккан, анан орто келин, орто жаштагы келиндердин ар биринин өзүнүн бөлүк мындай формалары болот. Ошол мен үстүмдө турган ошол жаш кыздын, бойго жеткен кыздын формасы деп айта алам. Макул, бул дагы алайга тиешелүү өзгөчөлүктөр эмне ушул формада? Өзгөчөлүктөр ушул бул үстүбүздө турган жасалгалары менен ошол күмүштөр, бул чачпак деп коет, артыбызга ар дайым чачпак менен жүргөн илгери чоң энелерибиз, апаларыбыз.
ошол бул жактын өзгөчөлүктөрү ушул чачпактары менен. Ошондо коляк жок. Күйөөгө чыга элек кызда болгон эмес, кийген эмес. Андан бул үстүбүздө турган форма ушул колго терилген эле таардан жасалган мындай натуралдуу деп айта алабыз. Боёгу жок, боелгон. Бизде мындай көбүнчөсү эле жаш кыздар ушундай чапан деп коет. Өтө оор эмес, жеңил, жылуу болот. Сонун экен, анда мен ооба кесиптешим кел жаныма. Негизи алай ишкер айымдарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыздын каада салтын сактап калуу, кийинки муунга өткөрүп берүү бул аябаганда чоң бир зор иштердин бири. Андыктан сиздерге чоң таазим, сиздерге чоң рахмат. Сиздер азаматсыздар. Ал эми негизи эле баягы Байдыдыла Сарнагоев агайым жазгандай, ташты сыгып тарыхты тапкым келет деген саптарды окуш үчүн болгону дал ошол тарыхты, каада салтты жоготпоо керек. Эгер ошолорду жоготпосок, эгер ошолорду барктап кийинки муунга өткөрүп берип, ал эми дал ошол жоопкерчилик менен кылымдарга жетсек, анда биз бул нерсе менен өзүбүздүн улуутубузду эч убакта жоготпойбуз. Алай ишкер айымдарына чоң рахмат. Айпери Сагынбаева, коомдук алай ишкер айымдар коомдук бирикмесинин мүдүрү, Бүүнүсө Термекчиева, уз аткалар кооперативинин жетекчиси, Жанажбек Туратбекова, чоң алай уз чеберчилеринин жетекчилеринин бири. Анан жалпы бизден келип берген бул жака эже апа сиңдилерибизге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуздар. Ал эми биз эфирибизди улантабыз.